Namaz 22. Abu Sa'id Hudri radhiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың 5 мал намаз алардың ортасындағы күнәлерді кечирет дегенин уктум. Анан сөзүн улап мындай деди. Мисалы bir киши bir жерде иштейт дейли. Ишканасы менен үйүнүн ортосунда 5 арыктан суу агат. Ишканада терге чөмүлүп иштейт. Үйүнө кайтып келе жатып, жанагы 5 арыктын ар бирине токтолуп жуунат. Андыктан анын денесинде кир калбайт. Намаз ошол сыяктуу эле. 5 маал окулган намаз күнөөлөрдүн баарын тазалайт. Кандайдыр бир туура эмес күнөө иш жасап алган сайын пенде дуа кылып, Аллага тобо кылат. Алла анын намаздан алдың жасаган күнөөлөрүн кечирет. Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5 маал намаз алардын ортосундагы күнөөлөрдү кечирет дегенин уктум. Анан сөзүн улап мындай деди. Мисалы bir киши bir жерде иштейт дейли. Ишканасы менен үйүнүн ортосунда 5 арыктан суу агат. Ишканада терге чөмүлүп иштейт. Үйүнө кайтып келе жатып, жанагы 5 арыктын ар бирине токтолуп жуунат. Андыктан анын денесинде кир калбайт. Намаз ошол сыяктуу эле. 5 маал окулган намаз күнөөлөрдүн баарын тазалайт. Кандайдыр бир туура эмес күнөө иш жасап алган сайын пенде дуа кылып, Аллага тобо кылат. Алла анын намаздан алдың жасаган күнөөлөрүн кечирет. Абу Саид Худри радhiyallahu анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5 маал намаз алардын ортосундагы күнөөлөрдү кечирет дегенин уктум. Анан сөзүн улап мындай деди. Мисалы bir киши bir жерде иштейт дейли. Ишканасы менен үйүнүн ортосунда 5 арыктан суу агат. Ишканада терге чөмүлүп иштейт. Үйүнө кайтып келе жатып, жанагы 5 арыктын ар бирине токтолуп жуунат. Андыктан анын денесинде кир калбайт. Намаз ошол сыяктуу эле. 5 маал окулган намаз күнөөлөрдүн баарын тазалайт. Кандайдыр бир туура эмес күнөө иш жасап алган сайын пенде дуа кылып, Аллага тобо кылат. Алла анын намаздан алдың жасаган күнөөлөрүн кечирет. Базар Табарони Маджмауз Заваид.